Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Чикаго шаары бүгүн Америка Кошмо Штатында 23 апрель. Бул жакта да мекендештерибиз кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы? Арзан кафеден чыгып келатасыңар. Достор, билебиз Арзан кафени. Мекендештер ар дайым бул жакка көп келишет. Азыр ичин дагы көрсөңүздөр, ичинин бүт баары мекендештерге толгон. Мына көрдүңүздөр, мекендештердин баары тамак ичип отурат. Ушул Арзан кафесине келсеңиздер, бул тарапта жаңы чайхана ачылды. Саламатсыздарбы? Кандай турасыздар? Жакшы, рахмат беке, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы турасыздарбы? Жакшы жүрөбүз. Анан бир абдан сонун жаңылык угулуп калдык. Арзан кафесинин жанында абдан сонун чайхана ачылды. Арзан чайханасы ачылды беке. Кош келиптирсиздер. Жакшы. Бул жакты бир сыйра тартып, мекендештерге тааныштырып коелу дедик. Анткени эң жакшы жери бул общий зал эмес экен, кабинкалар экен. Анан баягы ар кандай иш-чаралар өтөт, туулган күндөр өтөт, коллектив чогулушу мүмкүн. Анда сиз тааныштырып чыкпайсызбы? Атыңыз Тахмен экен да, меники Алмаз. Анда кеттик анда. Жан беке. Бул биздин данный момент биринчи кабинкабыз беке. Бул жерде бизге 10 кишиге, 12 кишиге ылайыктуу столдорубуз бар. Эгер кааласаңыздар, ар бирине бирден сервировка ачып, мындайча айтканда, ар бириңиздер келип, өзүңүздөрдүн тамагыңыздарды заказ кылып отуруп кетсеңиздер болот. Маанилүү сөздөр болсо, туулган күн, иш-чара, коллектив менен келип отуруп турсаңыздар, аябай ыңгайлуу. Абдан сонун бул деген гана. Канча кишиге рассчитан? Мияка бир-бирден отурат экен? Азырынча 10 кишиге. 10 кишиге, 10 кишиге. Бул жерде азыр бүгүнкүгө бронь бар болчу бизде. 10 кишиге ылайыкташтырып койдук, бирок кааласаңыздар, биз дагы стол кошуп туруп 12 кишилик кылып столду узартып беребиз. Абдан сонун, абдан сонун. Достор, көрүп атасыздар, бул биринчи кабинкага заказ бар экен. Азыр бир нече минуттардан кийин же сааттан кийин дейсизби? Мияка бир коллектив келип отурат экен. Бул жакта сервировка башталыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй бүт баары таза. Арзан кафесин мен негизи жакшы көрөм. Рахмат жок. Ар дайым келем, Чикаго келгенде ар дайым келип турам. Мына бул жака абдан сонун сүрөттөрдү илип, жакшы бир кооз обстановка жасап коюштур. А бул шумдук люстраны каяктан алып келдиңер? Кыргызстандан келген. Кыргызстан. Атайын заказ мененби? Атайын заказ менен. Мына шумдук деген. Жакшы, абдан сонун. Мына бул жактан да көрсөтүп коелу. Абдан кенен экен, апапакай, таптаза, келесиздер. Ар кандай сөздөр болот. Секретный сөздөрдү шаяктан сүйлөшсөңөр болот. Беке. Анда экинчи кабинкага кеттик анда. Биздин экинчи кабинкабыз. Бул жерде бизде байке данный момент тапчан деп койдук. Атайын келип, өзүңүздөр че жазып дегендей. Азыркылар айткандай, мисалы, чёрный касса деген нерселерди азырынча көп өткөзүп атышат. Именно Америкада боюнча келип отуруп, сүйлөшүп, мисалы, ырдап кетсеңиздер болот. Столдордо, эгер кааласаңыздар, бул жерден дагы адам бир аз көбүрөөк кылып столду кошуп бере алабыз. Бутун чечип кирсем болот да? Албетте байке. Азыр сиздерге кичине төр жагына барып туруп, анан бир сыйра көрсөтүп коелу. Бул жакта дагы заказ бар экен. Бул деген канча кишиге? 12 кишиге рассчитан бул. 12 кишиге. Мына өзүңүздөр көргөндөй сервировканын баары башталыптыр. Эң негизгиси тарелка, кашык, вилкалардын баарын коюп койгондо тамактын бүт баары даяр. Адамдар отурганда анан тамак аш кире баштайт достор. Абдан сонун жасалыптыр иш, өзгөчө кылып. Могуларды каяктан алып келгенсиңер? Бул да Кыргызстанбы? Бул да Кыргызстан беке. Мына технологиянын өнүккөнү. Америкада Кыргызстандан келген буюмдардын бүт баарын тизип коюштур. Абдан сонун. Amo төшөктөрдү, жаздыктарды дагы Кыргызстандан алып келдиңерби заказ кылып? Ооба беке, төшөктөр, жаздыктар баары Кыргызстандан келген. Абдан сонун. Караңыздарчы. Бул жакта отурушат, төргө бай сыйлуу конокторду отургузуп коесуңар. Малдаштокун отуруп алып, каалаган иш-чараңарды өткөрө бересиңер достор. Абдан сонун. Азыр биз түшөлү дагы кийинки кабинканы көрөлү, 3-чү кабинканы. Анда кеттик анда. Сиздин артыңыздан жүрөйүн. Бул жакта деген 3-чү кабинкага кирип жатабыз достор. Мына абдан аккуратно жасалыптыр. Бул жакта тапчандардын бүт баары коюлуптур. Канча киши отурса болот? Төргө 2 киши, бул жагына 4, 10 кишиге рассчитан экен. Абдан сонун жасалыптыр. Бул 3-чү кабинка.
4-чү коммент кылабыз. Азыр данный момент бизде 28 апрель күнү боло турган Sam Express лигасы өткөзүп аткан футбол боюнча чогулуш болуп атат. Бир кичинекей чогулушубуз. Анда эмесе анда кирип туруп эметкеле. Ассаламу алейкум жигиттер, кандай турасыздар? Ассалам, Алмазбек келдиңиз. Жакшы турасыңарбы? Жакшы, сон. Настроение сонун экен. Ой, бул эмне? Чемпионат эмнени көрүп атасыңар? Чемпионат Англия, АПЛ. Эң сонун. Бул жакта жигиттердин баары отуруп калып турсаңар, эң кооз кабинканы ээлеп турсуңар. Анан эмне? Отургандай да отуруп атабыз. Эмне иш чара болуп атат мыякта? Бул жерде биз 28 апрель лигабыз башталат. КЖ лига буюрса футбол боюнча. Ошол собрание капитанов болуп талкуулап атабыз. Буюрса келип көрүп кетиңиздер. Качан болот дедиңер? 28 апрель башталат. Кимдер катышат бул оюнга? Кыргыздар катышат, анан Орто Азиялык биздин туугандар катышат. Бул командалар бүт штаттардан келеби? Американын? Чикаго. Ичиндеби? Чикаго. Анда ийгилик каалайбыз. Анда биз да барып калышыбыз мүмкүн. Жигиттер, күтөбүз. ийгилик, ак жол. Чоң рахмат. Жакшылык менен жолу жүрөлү. Спорт жакшы да. Спорт деген денсаулыктун булагы. Ийгилик достор. Жакшы. Дальше кеттик анда. Мындан уланталы. Бул жерден бизде сервировка даярдалачу жерлерибиз, беке чайник, кашык, вилка дегендер ушул жерде турат. Мына бул жакта деген бүт бардык нерселердин баары даярдалган. Анан тиги кабинкаларга кирет экен. Эң сонун. Бул жакта тазалыгыбыз бар бекен. Жакшы мыякта деген. Жакшы. Үстүнүн баарын абдан тимеле эмеде жүргөндөй жашап турсуңар да. Бул рестораны Индиядан алып келген окшойсуңар. Бул жактын баарын мына биздин жакшы көргөн инибиз Мирланбек инибиз келип калган турбайбы? Как раз ушул арзан кафесин мекендештерге арнап алыс барбагыла. Бул деген Норсайд да, мияка келип тамак ичип тургула деп, ушу арзан кафесинин шефи, боссу. Салам алейкум. Мирланбек инибиз экен. Алмазбек кандайсыз? Жакшы турабыз. Жакшысызбы? Мияка сүйүнүп атабыз келип алып, көрүп алып. Кечирип коесуз, сиздин көрүүчүлөргө кечирим сурайбыз. Себеби футболдон келаттык эле, кичине формабыз спорт эмне? Спорт денсаулыктун мүлкү. Жакшы, кандай турасың? Бул жигиттер чогуу, чогуу. Ассаламу алейкум, кандай турасың? Нурбек аты? Арзанды экөөбүз түптөгөнбүз. Сонун. Нурбек деген көп адам билбейт, бирок ошо Нурбек экөөбүз. Бул жигит Рамазан студент. Ассаламу алейкум, кандай жакшы? Жигиттерден. Жакшы. Алмазбек, ушу шарттан пайдаланып сизге кичине белегибиз бар эле, берип коюңуз этпейсизби? Анда кел, мияка кирбейсиздерби? Кел, мияка кир. Чогуу эле. Бул кабинкалардын баарын көрсөттүк. Көз тимеле сүйүнөт да. Анан деген бир чети баягы кабинкалар болсо экен деп мекендештер эметип аткан. Анткени анча-мынча секреттерди ушул жактан сүйлөшүш керек да, кабинкага кирип алчы. Алмазбек, келиңиз. Мен ушул жылдын башында Кудай таала насип кылып, ыйык Меккеге, Мединеге барып келдим эле. Ошол жерде мен сизге аябай ниет кылдым эле, ошо Алмазбекке алып барып кичине болсо белек кылсам депчи. Бул байке жайнамаз. Абдан чоң рахмат. Буюрса бизде эстегенде бата кылып турасыз, кааласаңыз мындай кылып көрсөтүп коеюн. Атайын Меккеден ошол Каабанын жанындагы немеден алганмын сизгечи. Ондай кылып туруп салып неме кылсаңыз болот. Бул деген жайнамаз ушинтип. Баасы жок белек да, чынбы? Баасы жок белек. Ой, бул биринчи элегим. Мен бул сизге ниет кылган, атаган болчу, бүгүн насип болду. Бул китепти мен англис тилинен кыргыз тилине которгонмун. Эмне үчүн кебирке өлкөнү өнүкпөйт деп которгонмун. Өзү негизи оригиналдын китебинде немесинде Why Nations Fail деп жазган. Эки киши жазган. Мынаки Дэрон Ажемоğlu менен Джеймс Робинсон деген киши. Мен болсо бул китепти кыргыз тилине котордум. Бул жерде которгон туркология илимдеринин доктору Мирланбек Нурматов деп. Сизге кичинекей болсо да белек. Абдан чоң рахмат. Кичинекей китеп болгону менен бул китептин ичинде эмне деген эмгек жатат. Карагылачы, эмне деген калыңдыкта. Бул китепти окуп койгондо ал башка убакыт. Ушул китепти англис тилинен кыргыз тилине которуш үчүн деген бул абдан чоң эмгек. Абдан чоң рахмат. Сизге деген ручка болсо сиз же болбойбу? Анан бир автограф алып алайын, бул деген именной белек болуп калат. Маяка колуңузду албетте алмазбек. Албетте, сиз дагы көп кыргызга кызмат кылдыңыз. Абдан чоң рахмат. Акыркы белегибиз бул ыйык суу.
Бул ошол Мекке шаарында чыккан Замзам деген суу. Бул Замзам суунун оригинал Замзам суусун сизге куюп берейин. Буну билесиз, Хазирети Ибрахим пайгамбардын баласы Хазирети Исмаил алейхиссалам менен Хазирети Хаджар апабыз ошол жерде суусуз калганда Хазирети Исмаил пайгамбар жерди тепкилеп ыйлаганда жерден атырылып чыккан суу, ыйык суу бул. Ошол күнү чыккан, ушул күнгө чейин токтобой келет Алмазбай эке. Эме кылбайлы. Макул. Нурбек, сен да бул жака келсең. Бул суунун ичүүнүн эрежеси бар. Дагы бир деметкенде келиң сөзүңүз дагы азыр. Бул ыйык сууну өзүм үй бүлөм алып келип ичип, анан кийин сизге атайын катуу отурган болчу, мынакей оригинал ошол. Замзам суусу. Замзам суусу бул ошоктон. Мындай кармайбыз, анда жок кармас. Ушундай кармап, кыбыла ушул жакты карай. Эрежеси боюнча отуруп деле, туруп деле ичсе боло берет, айырмасы жок. Биринчи жолу ичип атканда ниет кылыш керек. Эң эле биринчи Алладан кечирим сураш керек. Экинчиси ушул жерге барып, Мекке, Мединеге барып, ушул сууну ошол өзүнүн булагынан ичкенге ниет кылыш керек. Ошол эң жакшы нерсе. Анан бисмиллах деп 3кө бөлүп ичип коюш керек. Жакшы, жакшы. Бисмиллахиррахманиррахим. Elhamdülillah. Bayka soğan oldu. Siz benim çok azamdan içtik. İlgili adamlar bunlar neme kılganda birbirleri bilen antaşkanda içken eken ошондой эле сезип кеттим өзүмчө. Бул деген унутулуусуз сезим болду да, унутулгус сезим болду. Ончалык белектерди алып атабыз, Замзам суусун ичип атабыз, жараткан Алла Таалабызга ниет кылдык. Сиздерге абдан чоң рахмат. Биз биринчи баштаганда Нурбек менен биргеликте Harvest Trolley деген бир кичинекей бир неме ачып, биринчи жолу жана көчмө дүкөн. Ошону ачып, неме Нурбек айтып берсин кичине, Нурбек казыр айтып берсин. Көчмө дүкөн деп ачканбыз. Ал пандемия болгондо жакшы болгон. Жакшы ийгиликтерде болгон. Андан кийин уже барган сайын немелер өзгөрөт экен да, талаптар. Ошол негизинде анан ошол жерге сиз келгенсиз. Абдан жаккандай жок. Абдан кенен болчу. Халал эттер сатчусуңар, магазиндер бар болчу. Абдан көп билектерди алып чыгабыз. Ошондо биринчи жолу арзанды немесин жеген да. Ошол жерден баштап. Мындай самсасын жеген да, самсасын жеген. Абдан даамдуу болчу да. Ошол жерден баштап анан кичине өнүгөлү кенейли деп мындай жаңы немелерди көрсөтөлү, элге дагы кызмат сервисти кичине өдө кылалы деп анан ушу арзан кафесин ачтык. Абдан сонун, абдан сонун. Адам бир орунда турбай ийгиликке жетиш керек да. Силер Кудай буйрса ийгиликке жетишип атасыңар, арзандан тышкары жанат деп укмуш сонун ресторан ачып койдуңар. Аякка 2-3 жолу барды, видеода тартып кеткенбиз. Ичин бүт бар жылтырайт, мына апапакай болуп агурасың да сонун. О, сиздин жакшы көргөн көзүңүз бар экен. Ушундан токтобоңуз да. Өнүгүп өсүп, дагы ресторан анан сет болуп санын билбей калды да. Канча эле биздики 25 эле, 35 эле. Алмазбек, рахмат айткан сөздөрүңүздөр үчүн, жакшы ниет тилектериңиздер үчүн Алмазбек. Биз дагы ушу сизди кийинчерээк таандык. Биз трак сферасында болбогондугу үчүн биз ончо неме кылбайт элек, бирок балдар айтып калды, Алмазбек деген бардан кандай киши болду экен десек, сиз бир күн кирип атпайсызбы? Жана күнү өзүңүз ассалам алейкум деп таанышып, ошо күндөн баштап сизге каршы бир мындай урмат сыйым бар эле. Ошон үчүн мына Мекке, Мединеге барганда дагы ошо байкем ала барсам экен деп. Ошо сиз бүгүн насип болду сизге берип койгонго байкем. Аябай сүйүнүп атам мен, башка сизин бир жака коюп эле сизге ушу белектериңизди тапшырып алганга сүйүнүп атам менчи. Абдан чоң рахмат. Сыйыңыздарга чоң рахмат. Абдан сонун ачыптырсыздар. Бул видеону көргөн мекендештер эми 30 миң, 40 миң, 50 миң көрүп калышы мүмкүн. Америкада жашаган мекендештерге айтып кетебиз, арзан кафеси эч качан бош болбойт. Азыр дагы мен жана көрсөттүм. Ар дайым жык жыйма мекендештер келип турат. North Side'да жайгашкан. Анан жакшы мына атайын чайкана ачылып арзан деп. Мыякта кабинкалар 4 кабинка экен. 4 кабинкабыз бар. Мына бир маалда 4 кабинка иштесе, мына булардын бүт баары азыр кишилер келет экен. Заказ болуп калыптыр. Абдан сонун секрет сөздөрүңүз болсо мыякка келип сүйлөшкүлө. Туулган күн, иш чара болуп калат ар кандай. Биз дагы Кудай буйрса келип турабыз, ийгилик каалайбыз. Жок. Мекендештерге чоң салам. Кыргызстандан да көп мекендештер келет да. Аларга абдан эме болуп атат да, грин карт утуп келет, ар кандай жолдордон келет. Алар көрүп алып сүйүнүп атат. О, Кудай буйрса биз. Анда мекендештерге салам, Кыргызстанга салам.
Сиздердин дуаларыңыздар менен, колдооңуздар менен жүрөбүз бул жакта. Ар дайым жүрөгүбүз Кыргызстан деп согот. Чоң рахмат сиздерге да.